Саламатсыңарбы балдар, көңүлдүү эс алдыңарбы? Сиздер менен бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын темасы кайталоо темасы. Өтүлгөн темаларды кайталайбыз. 85 сабак 137 бетти ачкыла. Бүгүнкү сабагыбыздын грамматикасы айын мүчөсү. Сиздер менен бүгүн Дамира Асылбековна. Силерди сабактын максаты менен таныштырып өтөйүн. Биринчи максатыбыз көнүгүү машыгуу иштерин аткарасыңар. Берилген таяныштарды колдонуп, керектүү нерселерди иргөөгө көнүгөсүңөр. Кеп маданиятына тарбияланасыңар. Биринчи көнүгүүнү карайбыз. Сүйлөшүүнү уланткыла. Саламатсызбы? Сиздерде бул дарылар барбы? Ооба, бар. Сүйлөшүүнүн мындан аркы уландысын ата-энелер менен улантабыз. Эми экинчи көнүгүүнү карайбыз. Туурабы же туура эмеспи? Өтүлгөн темалардын негизинде бул көнүгүүнү аткарабыз. Исаак Коноевич Ахунбаев 1908 жылы төрөлгөн. Туурабы балдар? Албетте туура. Экинчи 1935 жылы Москва университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Туурабы балдар? Туура эмесе, ал 1935 жылы Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Үчүнчү, Орто Азияда биринчи болуп жүрөккө операция жасаган. Туура, балдар. Төртүнчү, ал бүт өмүрүн илимге арнаган. Туура балдар? Туура эмесе, ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Бешинчи, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Исаак Коноевич Ахунбаевдин ысымын алып жүрөт. Туура балдар? Албетте туура. Ошону менен биз экинчи көнүгүүнү бүттүк. Эми кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Үчүнчү көнүгүү. Сүйлөшүүнү толуктагыла. Келгиле. Биз китебибиздеги көп чекиттердин ордуна мени менен биргеликте сөздөрдү коебуз. Оорулуу. Саламатсызбы? Уруксатпы? Дарыгер. Кириңиз, отуруңуз. Сизге эмне болду? Оорулуу. Доктор, башым ооруп жатат. Дарыгер. Этиңиз ысыган жокпу? Оорулуу. Этим ысык, тамагым ооруп, жөтөл да бар. Дарыгер. Оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Температураңыз 38 градус. Келиңиз, тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге суук тийген. Бул дарыларды 3 маал ичиңиз. Оорулуу. Ырахмат, жакшы калыңыз. Балдар, силер дагы ушул мен койгон сөздөрдү койдуңар деп ойлойм. Сабактан кийин бир сыйра өзүңөр дагы сөздөрдү коюп окуп көргүлө. Эми 4-чү көнүгүүнү калтырып 5-чи көнүгүүгө өтөбүз. Табышмактын жандырмагын тапкыла. Басып көрөт ичиңди, ачып көрөт тишиңди. Ооруп калсаң эстейсиң эң керектүү кишиңди. Бул ким экен балдар? Кана тапкылачы. Албетте туура. Бул дарыгер, балдар. Келгиле, мени менен сөздөрдү кайталагыла. Көрөт, ичиңди, тишиңди, калышсаң, эстейсиң, эң керектүү кишиңди. Дагы бир сыйра кайталайбыз. Көрөт, ичиңди, тишиңди, калышсаң, эстейсиң, эң керектүү кишиңди. Кийинки биз тестке өтөбүз. 6-чы көнүгүүгө барыбыз. Китебибиздин 138 бетин ачабыз. Биринчи суроо. Манастын күмбөзү кайда жайгашкан? Жооптор.
А варианты токмокто, Б ошто, В таласта. Кандай балдар? Жообун тапкылачы. Кайда жайгашкан? Туура, таласта жайгашкан балдар. Экинчи, Манас эпосунун 1000 жылдыгы кайсы жылы белгиленген? Варианттарды карайбыз. А 1995 жылы, Б 2001 жылы, В 1993 жылы. Келгиле балдар, ой жүгүртөлү. Кайсыл жакта белгиленген эле? Туура, 1995 жылы. А варианты туура экен балдар. Эми кийинки өтөбүз. 3-чү суроо. Белгилүү манасчылар кимдер? А варианты Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Уркаш Мамбеталиев. Б варианты Токтогул Сатылганов, Чаланбай Иманалиев, Жайлообай Бекниязов. В варианты Карамолдо Орозов, Жусуп Турусбеков, Абдыллас Малдыбаев. Кайсы вариант туура балдар? Ой жүгүртөлү чыгана. Азаматсыңар. А варианты туура. Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Уркаш Мамбеталиев булар белгилүү манасчылар. Эми 4-чүгө өтөбүз. Бакай Манастын кимиси? Варианттарды карайбыз. А атасы, Б кеңешчиси, В чоролорунун бири. Кана ойлонгулачы балдар. Бакай Манастын кимиси? Атасы, кеңешчиси, чоролорунун бири. Туура. Бакай Манастын кеңешчиси балдар. 5-чи. Эмне кылайын? Сабактын башында айтылгандай, айын грамматикасын колдонобуз. А сыйлайт, көрөлү, катышалы. Д аткарайын, жардам берейин, сурайын. В коргошот, чыйрыгам, кызмат кылат. Кандай балдар? Силердин вариантыңар кайсы жооп? Туура. Б варианты. Эмне кылайын? Аткарайын, жардам берейин, сурайын. 6-чы. Суук тийгенде эмне болот? А машыгам, кызыгам, үйрөнөм. Б варианты. Эти ысыйт, мурду бүтөт, жөтөлөт. В башы ооруйт, сейилдейт, тазалыкты сактайт. Кана балдар? Туура вариант кайсыл? Азаматсыңар. Суук тийгенде эмне болот? Эти ысыйт, мурду бүтөт, жөтөлөт. Б варианты туура экен. Эми үйгө тапшырма. 4-чү көнүгүнү карайбыз. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Биз силер менен тапшырманын жарымын чогуу аткарабыз. Андан калганын үйдөн аткарасыңар. Сүйлөмдөрдү карайбыз. Манастын күмбөзүн көрөйүн деп келдим. Силер да ушундай жоопту койдуңарбы? Соң көлдө эс алайын деп эмне кылдым балдар? Ойлондум. Отун жарайын деп балтаны эмне кылдым? Алдым. Балатыны кооздойын деп оюнчук алдым. Туура, силер да ушул жоопту койгула. Басып көрөйүн деп эшикке эмне кылдым балдар? Чыктым. Туура. Эми калган жоопторду үйдөн аткарабыз. Үйрөнсебейин деп, тамагымды чайкайын деп, дары ичейин деп, көз айнек алайын деп, чүкө ойнойун деп, ушул сүйлөмдөрдү үйдөн ата-энелер менен бирге толуктайбыз. Сак саламатта калгыла.